Азиза Рыскул кызы Астанада өткөн эл аралык пианино сынагында 2-чи орунга ээ болду. Азиза Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектеп-интернатында билим алат. Учурда 10-чы класстын окуучусу. Музыкалык билимимди жогору болсун деп 1-чи класска атам жетелеп алып келгени эсимде. Ошондо эле комуз ойночумун. Музыкага жакын болгонум үчүнбү, айтор мага жаккан. Келечекте классикалык пианино менен катар комузда дагы мыкты деңгээлде ойносом деген изги тилегим бар дейт өз сөзүндө. Эми ушул мектепти бүтүп, мектепти жакшы аяктап жана башка өлкөгө буюрса кетким келет, бирок ал жөнүндө дагы талкуулай элекпиз. Башка жакка барып дагы мындан да терең билим алгым келет. Айтымында 1-чи классынан бери жакшы жетишкендиктерге ээ болуп келет. Жыл сайын өткөрүлүп туручу сынактарга тынымсыз катышат. Маселен, мындан 3 жыл мурда Алматада өткөн музыканын теориясы предмети боюнча эл аралык конкурста 2-чи орунду. 2 жыл мурун Борбор калабызда өткөн пианисттердин эл аралык сынагында дагы 2-чи орунду багындырган. Чындап айтканда, алар кыйыныраак, өтө кыйын болот экен алар менен асалышуучу. Бирок негизгиси ошол чертип жатканда эчтекеден коркпош керек. Ошондой жан дүйнөң менен музыканы чыгарсаң, ал деген абдан жакшы болот да. Бирок коркуу сезимдери болду. Ал жактан 4 музыка ойнодук. Бирөө кыргыз чыгармасы, анан техникалык деп коет. Бул колдорду ошол батыраак ойногон ар бир технический боюнча бердик. Анан дагы 2 произведение болду. Чыгарма болду да, ошентип 4 чыгарма. Конкурс деген 2 күн өттү. Ошентип Астана шаарында бир 4-5 күндөй жүрдүк. Мени болсо даярдаган эжем 1-чи класстан бери окутат. Дыканбаева Аида даярдады. Күнүнө сабактан тышкары өз алдынча 2-3 саат пианинода машыгуу адатына айланган. Анткени тажрыйба топтоо сынактарга катышууга жол ачат. Алдыда дүйнөнү кыдырып концерт берүү менен музыкамды жана өлкөмдү дүйнөгө таанытууну кыялданамын дейт. Бек Арстанова, Үсөн Камчыбеков, Кутмантаң программасы.